Азыркы күндө Катыраң айлык бүтүндө 5 гектар жер интенсивдүү алма бак болуп ишке ашты. 4600 түп алма көчөтү отургузулду. Түркиядан алып келинген көчөттөр. Буюрса бул көчөттөр 2-3 жылда түшүмүн берип, пайдасын берет деген ойдобуз. Ошого аракет жасап атабыз. Климаттын өзгөрүүсү азыркы күндө бизге байкалып атат. Тамчылатуу суугаруунун пайдасы канчалаган сууну үнөмдөйт экенбиз. Ошол отургузган көчөттөрүбүз жеткиликтүү нумдуулукту алат экен. Суу тамырына жакшы жетип, нумдуулуктагы тамчылап суу ичкенде нумдуулуктагы көп күнгө сакталат экен жер кыртышындачы. 1 гектар жердеги көчөт 200 адамга кычкылтек бөлүп пайдасы өтө чоң болот экен. Азыркы учурда технологиянын өнүккөн заманында билимибизди колдонуп, климаттын өзгөрүүсүнө адаптация болуш керек. Бул жумуштар ишке ашканга чейин көптөгөн тренингтерге катышып жүргөнмүн. Ал тренингте ушу көчөттөрдү кантип суугаруу, кантип өстүрүү жол-жоболоруну канча үйрөндүк, сабактарды алдык. Азыркы күндө ошо билимибиз менен ошол иштерди ишке ашырып атабыз. Бул иш Лейлек районунда эң алгачкылардын бири болду. Башка Лейлек районуна башка айылдардан элдер келип, ошол өстүргөн бактарыбызды көрүп, суроо талаптарын, суроолорун берип, алган билимимди ошолор менен бөлүшүп атам, үйрөтүп атам. Буюрса бул иш көпчүлүккө сабак болот деген ойдомун. Көпчүлүк ошол ишти көрүп, тамчылатып суугаруу жолуна өтөт деген ойдомун. Жер эл эмгегин жебейт дейт го. Ошо жерге иштеп, мээнет кылсаң, ошо бак тарап өстүрүп, буюрса пайдасы өтө чоң болот.